Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Аралыктан окутуу боюнча 8-класстар үчүн Кыргызстан тарых предметинен онлайн окуу курсубузду баштайбыз. Аны силерге мен Жетиген мектеп лицейинин тарых мугалими Мырзабек уулу Санжарбек өтүп беремин. Тема: Кыргызстандын түштүгүн Орусияга толук каратылышы. Демек, ушул теманы алганда бүгүн сабак алып барабыз. Буга чейинки сабактардан, мурда өтүлгөн сабактардан бардыгыбызга маалым болгондой эле Орус империясы Орто Азияга болгон экспедициясын же болбосо баскынчылык саясатын баштаган болчун. Анын негизинде казактардын хандыктарын, ошондой эле Кыргызстандын түндүк бөлүгүн толук каратып, 1876 жылга Кокон хандыгын дагы талкалап, аны баш ийдирген болчу. Бирок Кокон хандыгын толук баш ийдиргени менен түштүк Кыргызстандын тоолуу аймактары, Алай жана башка айрым өрөндөр али Орус мамлекетине толук каратыла элек болчу. Кокон ханынын буга чейин деле алайлык кыргыздар Кокон хандыгын буга чейин деле тоготпой жартылай гана баш ийип келгенин билебиз. Ошондуктан Кокон хандыгы Орусияга биротоло каратылгандан кийин деле алайлык кыргыздар Орус бийлигине баш ийгиси келген эмес, өз алынчалыгын сактап калууга аракеттенишкен. Ошондуктан алар Алайга жортуул уюштурган падыша аскерлерине чечкиндүү каршылык көрсөтүп турушкан. Алайда болсо кыргыздардын Муңгуш, Адыгине, Ичкилик уруулары жашачу. Алардын жалпы саны 15-17 миң түтүнгө же болбосо 75 миң кишиге жакын жашашкан. Ал эми Алай өрөөнүн ал мезгилде атактуу Алымбек Татканын жубайы Курманжан Датка бийлеп турган. Курманжан Датка боюнча кеп кыла турган болсок, Курманжан Датка Ошко жакын Оркей кыштагында 1811 жылы Муңгуш уруусунун Жапалак уругунан чыккан Маматбай деген орто чарбалуу кишинин үй бүлөсүндө төрөлөт. 1829 жылы аны 17 жаш курагында куталашкан жерине күйөөгө беришет. Күйөөсү 20 жаштагы Кулсейит болот. Бирок болгон 2 жаш улуу күйөө жигит жаштык кылып бошоң болгондуктан Курманжандын көңүлүнө толбой калат. 3 жылдан кийин ал биринчи күйөөсү менен ажырашат. 1832 жылы Курманжан 21 жашында Алымбек Датка менен баш кошот. Аны менен 29 жыл жашап, 5 балалуу болгон. Алымбек Таткага турмушка чыккандан баштап мамлекеттик жана коомдук иштерге аралаша баштайт. Көп жылдар бою Алымбек Татканын таасирдүү кеңешчиси, жардамчысы жана насаатчысы болгон. Алымбек Датка ордудо Кашкарда саясий маселелер менен алектенип жүргөн мезгилдерде анын милдетин да кошо аркалайт. Ошол эле кезде Курманжан айымдын аты Кокон хандыгына эле эмес, коңшу Бухара эмирлигине атүгүл алыскы Россия серепчилерине чейин дайым болгон. 1862 жылы Кокон хан сарайындагы козголоңчулар тарабынан Алымбек Датка өлтүрүлгөндөн кийин Алайдагы башкарууну Курманжан Датка толук өз колуна алган болчу. Андан тышкары Курманжан Датканы өз эли абдан сыйлаган. Анын эл арасында кадыр-баркы өтө жогору болгон. Ал ар дайым адилеттүүлүк, чындык үчүн күрөшкөн, элин бейкуттугу, ынтымагы үчүн жанын үрөп кызмат кылган. Курманжан Датка акылман, көптү билген, көрөгөч саясатчы болгон. Коңшу өлкөлөр менен алака мамилени туура нукка сала билген, элчиликтин сырын мыкты өздөштүргөн көсөм жол башчы аял болгон. Белгилей кете турган нерсе, 1863 жылы Бухара эмири Саид Музафар ад-Дин Курманжан Датканын акылмандыгына, данышмандыгына, көсөмдүүлүгүнө көзү жетип, ага Датка намын ыйгарган. Кокон хандыгы Орусияга каратылгандан кийин алайлык кыргыздардын падыша аскерлерине каршы көз каранды эместиги үчүн күрөшү башталат. Ал күрөштүн жетекчилери
Абдылдабек менен Оморбек болот. Булар Курманжандатканын балдары. Дегенде алайлы кыргыздар орус оторчуларынан окшонтуруп, алардан алыс болуу максатында Курманжандатка өз эли менен Кашкарга чегинет. Бирок жаңы журт жайлуу болбой, кайра алайга кайтууга туура келет. Анткени кашкарлык төрөлөр Даткайымдын жана анын эришкен элинин 4 түлүк көтөрөгөн көп малын талап ала баштаган болот. Түркистандагы орус бийлиги алайлык кыргыздарга ачык эле кысым көрсөтүп, тез арада баш ийип берүүнү талап кылган. Алардын мындай зордугу кыргыздарды ого бетер чыйралтып, чет жерлик баскынчыларга каршы чечкиндүү күрөшкө түртөт. Алсак 1876-жылы мартта Түркистан генерал-губернатору алайга жаңы ээликтерди каратуу экспедициясын баштайт. Аны жетекчилик астында Скоблевду дайындайт. Алайлык кыргыздарды Орусияга биротоло каратуу үчүн Түркистан генерал-губернатору Константин Петрович Кауфман буйрук берет. Бул жүрүш Алай илимий изилдөө экспедициясы деп аталат. Ал жүрүшкө ошол малдагы Фергана облусунун губернатору Скоблев жетекчилик кылат. Баскынчы орустарга каршы алайлык кыргыздар, анчинен Абдылдабек менен Оморбек тынбай каршылык көрсөтүп турушат. Бирок күчтөр тең болбогондуктан Абдылдабек чегинүүгө аргасыз болот. Бирок кыргыздар орус аскерлерине кол салуудан эч кайрат тартышпайт, кайра кол сала беришет дагы. Ошондо генерал-майор Скоблев Ош уездинин биринчи акими Ионовго буйрук кылат. Ал Курманжандатканы өзүнө тартып, кыргыздарды тынчытуу үчүн Курманжандатканы таап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү буйруйт. Ионов Даткайымды тууган Исмадияр бийдин айылынан таап, Скоблевго жөнөтөт. Орус төрөсү менен көзмө-көз сүйлөшүүгө Даткайымды уулу Камчыбек, небереси Мырза Паяз жана башка жан жөөкөрлөрү коштоп келет. Курманжандын көңүлүн алуу анын элин колго алганга тете болгон. Буга көз жеткен Фергананын аскер губернатору Даткайымды жылуу кабыл алып, сый-урмат көрсөтөт. Скоблев чыгыштын салтын сыйлаган кыязда Курманжан Даткага өз колу менен алтын аяк тартуулап, кымкап чапан жаат жана Алай ханышасы деп аны жарыялайт. Ошону менен бирге эле ал Даткайымдан кыргыздарды орус бийлигине баш ийүүгө ынандырууну өтүнөт. Эгерде уулдары күрөштү токтотуп Алайга кайтышса, алардын керт башынын коопсуздугун камсыз кылууга күнөөсүн кечирүүгө орус генерал убада берет. Курманжан Датка мындай сунушка аргасыз макул болот. Анткени айыгышкан айкаштарда кыйла жоготууларга дуушар болуп, алсыраган элетели улам жаңы кошундар менен толукталып жаткан падыша аскерлеринин кысымына узакка туруштук бере алмак эмес. Ошентип кан төгүлгөн көптөгөн кармаштардан кийин алайлык кыргыздар да орус оторчуларына багынып беришет. Башкача айтканда, Курманжан Датка өз элинин келечеги үчүн орустарга баш ийип берүүнү туура деп чечет. Кийин Алайды басып алуу менен Кыргызстанды Орусияга каратуу толук аяктайт. 1876-жылы Фергана облусуна караштуу Кокон, Маргалаң, Анжиан, Наманган, Ош, Исвара жана Чуз уездери түзүлөт. Ал эми түштүк Кыргызстандын көпчүлүгү Ош уездине карайт.
Ал Ош уезинде Күлчө, Кичи Алай, Ак Бура, Ноокат, Өзгөн болуштары коюшулат. Орусияга каратылгандан кийин кыргыздар Жети Суу, Сырдария, Фергана облустарынын карамагында туруп калышат. Бул кыргыздардын өз ара карым-катнашын кыйындатып, биримдигин чыңдалышына, улуттук аң сезимдин калыптанышына кедергесин тийгизет. Ал эми сөз акында Курманжан датка боюнча токтоло турган болсок, Алай ханышасы Курманжан датка Алай өрөөнү Орусияга каратылгандан кийин деле өз элинин бийлөөнү уланта берет. Ага орус төрөлөрү Алай ханышасы кыргыздардын чыгаан ишмери, биларманы катары мамиле кылышкан. Айрыкча аны менен Оштун биринчи акими Ионовдун мамилеси өтө жакшы болчу. 1907 жылы 1 февралда Оштон 12 чакырым жердеги Мада айылында Курманжан датка 97 жаш курганда көз жумат. Алай ханышасынын сөөгү Оштогу Сары Мазар көрүстүнүнө коюлган. Курманжан датканын жаркын элеси ал жөнүндө аңыз баян, уламыш кептер муундан муунга сакталып келе берүүдө. Демек, бүгүнкү сиздер менен Кыргызстандын түштүгүн Орусияга толук каратылышы боюнча кыскача маалымат ала алдык. Силерге тапшырма Кыргызстан тарых китебинен 135 бет 22 параграфты толук окуйсуңар дагы суроолорго жооп беребиз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калыңар.